Мурас Маскелже коомдук тоюмунун жетекчисимин. Андан тышкары ушул жакында өткөрүлгөн координациялык советтин төрагасынын орун басууларынын биримин. Андан тышкары эл аралык ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бирибиз. Биринчиден айта турган иш ошол элчилик, МВД, миграция ар ким өзүнүн деңгээлинде иш алып баратат. Колунан келишинче аракетти кылышып атат, биз иштешип атабыз. Жакында өткөрүлгөн координациялык советтер буюрса чоң иштерди алып барабыз деп сүйлөшүп атабыз, буюрса түшүндүрүү иштерин жакындан мигранттар менен жолугушуп баягы газетадан жазып коюп же болбосо интернеттен жазып коюп тим болбостон жакындан сүйлөшүп миграция боюнча, мыйзам боюнча, ал өзүнүн алып жүрүү боюнча жана андай негизде жакындан жолугушсак ошол жыйынтыктуу болот деп эсептейбиз. Андан тышкары сиздерге бир сурообу, сунуштуу десем да болот. Азыр Бактыяр байке деле айтып кетти. Чын эле Кыргызстанда биз эми баарыбыз бул жака тыйын табабыз, үй бүлө курабыз, мекенибизге жардам беребиз деген ниетте келдик. Астыбыз 20-30 жыл, артыбыз 2-3 жылдан бери жүрүп атабыз да. Чын эле Кыргызстанга барганда кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде идеология барбы? Бир Кыргызстанга кантип мекендештерди тартуу, кантип иш орундарын таап берүү, эмне иш ачып берүү деген. Же болбосо сиз айткандай бюджетке көбүрөөк акча түшсө болду, ошол жакта иштеп жүрөбүз деген мамлекеттик деңгээл болуп атат. Ошондо мен 3 жолу суроо бердим ушул жерден мындай жооп ала алган жокмун да. Кандай десем, болуп атат, мындай болуп атат деп конкретно эч нерсе болуп алган жокмун. Ал биринчи